Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабакты баштаардан мурун баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе информатика предметин окуп үйрөнүүнү уланталык. Бүгүнкү сабактын темасы интернет үчүн программалар, браузер менен иштөө. Сабактын максаты окуучулар браузерлер, баарлашуучу программалар, соц тармактар, маалымат жүктөөчү программалар менен таанышышат жана турмушта пайдалана алышат. Интернет бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы. Анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүүлөрдү, маалыматты сактоону жана алмашууну ишке ашырса болот. Ошондой эле түрдүү кызыкчылыктар менен бириккен адамдардын виртуалдуу байланыш айдыңы. Бул максатты ишке ашыруу үчүн социалдык тармактар, тиркемелер, сайттар кызмат кылышат. Интернетти бүткүл дүйнөлүк желе деп атап коюшат. Интернеттен ар кандай маалыматтарды билип алса болот. Интернет үчүн программалар, браузер, веб-сайттарды көрүү үчүн программдык жабдуу. Башкача айтканда, браузер тармактан алынган веб-барактарды карап чыгуу жана иштетүү, бир барактан экинчисине өтүү үчүн кызмат кылат. Азыркы көпчүлүк веб-барактагычтар FTP серверлеринен файлдарды жүктөй алышат. Браузерлер дүйнөлүк жөргөмүш желеси пайда болгондон баштап өнүгүп келишкен. Кийин тармак кеңейген сайын компьютердеги эң зарыл программалардан болуп калышты. Азыр браузер веб-барактардын тутумундагыларды иштетүү жана чыгаруу үчүн комплекстүү тиркеме жана веб-сайт менен кардардын ортосундагы интерфейсти камсыздоочу болуп калды. Бардык популярдуу браузерлер акысыз таратылат же башка тиркемелер менен бирге сунуш этилет. Кардарларга керектүү маалыматты форматына карабай берүү үчүн атайын браузерлер, интернет барактарын иликтөөчү программа иштелип чыккан. Эң популярдуу браузерлер Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari жана Opera жана анын 5 түрү тууралуу түшүнүк бермекчибиз. Браузерлер. Google Chrome браузери. Бул Google компаниясына таандык колдонуучулардын назарына сунулган жаңы браузер. Браузер менен колдонуу үчүн атайы билимдин да кереги жок. Бардыгы оңой жана түшүнүктүү. Алгач Chrome Windows системасына гана ылайыкталып чыгарылчу. Кийин 2009-жылдын декабрынан тарта Linux жана Microsoft OS X системаларына да ылайыкташтырылган. Дүйнөдө Google Chrome өндүрүшү, тездиги жана сапаты боюнча Opera менен тең талашып келет. Учурда популярдуулугу боюнча 3-чү орунда турат. Браузер Mozilla Firefox. Англис тилинен которгондо жалындуу түлкү. Эң ийкемдүү, кеңири түзөтүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ, популярдуулугу боюнча дүйнөдө 2-чи орунда турган интернет браузер. Алгач Phoenix деген аталышта чыгып, кийин Firebird, Firefox болуп өзгөртүлгөн. Firefox менен колдонуучу браузердин сырткы көрүнүшүн жана кызматтарын өзүнө жаккандай кылып өзгөртүп алса болот. Браузерге орфографиялык текшерүүчү, издөө системасы жана жүктөө менеджери сыяктуу майда, бирок керектүү кызматтар орнотулган. Windows Internet Explorer. Microsoft корпорациясы тарабынан 1995-жылдан бери чыгарылып келе жаткан Windows деп аталган операциондук системанын түзүлүшүнө орнотулган браузер. 1999-жылдан баштап 2002-2003 жылдар аралыгында эң көп колдонулган веб-браузер болуп эсептелет. Бирок соңку жылдары колдонуучулардын сүйүүсү башка, жаңы жана күчтүү Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera сыяктуу браузерлерге ооп, Internet Explorer өзүнүн актуалдуулугун жоготуп келет. Учурда интерфейси жаңыланган жана мүмкүнчүлүктөрү жогорулатылган Internet Explorer 9 версиясы колдонууга чыкты. Opera браузери. Opera Software компаниясына жаралган эң сапаттуу жана көп тармактуу браузерлердин бири. Алгач ал 1994-жылы Норвегиялык Telenor компаниясынын окумуштуулары тарабынан иштелип чыгып, 1995-жылдан тарта браузердин алгачкы версиясынын авторлору түзгөн Opera Software компаниясына таандык. Анын башкы айырмачылыгы болуп, бир терезеде көп барактуу интерфейсти ачуу мүмкүнчүлүгү эсептелчү. Учурда бул ыңгайлуулукту башка браузерлер да колдонуп келет. Мындан сырткары, аталган браузерге виджеттер, чакан веб колдонмолор топтому,
торрент жана жай кошулууну трафикти кысуу жолу менен тездетүүчү программалар орнотулган. Apple Safari браузери Apple корпорациясы тарабынан түзүлгөн жана Microsoft OS X операциондук системасынын курамына кирет жана Microsoft Windows операциондук системасынын бекер таркаган браузери. Бул браузер ыңгайлуу, көп функционалдуу. Социалдык тармак бул социалдык карым-катнашты түзүүгө, чагылдырууга жана уюштурууга арналган платформа, онлайн кызмат же веб-баракча. Социалдык тармактын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү болуп төмөнкүлөр саналат. Жеке профилдерди түзүү. Мында өзү жөнүндөгү реалдуу жеке маалыматтарды жазуу ар дайым талап кылынат. Маалыматтар менен алмашуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн толук спектрин түзөт. Сүрөттөрдү, видео жазууларды, тексттерди жайгаштыруу, блог же микроблог режиминде, тематикалык топторду уюштуруу, жеке каттар менен алмашуу жана башка ушундай сыяктуу. Өзү менен мурдатан байланышта болгон башка колдонуучулардын тизмесин сактоого жана берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы, достошуулар, тууганын көрсөтүү, кызматтык байланыштар жана башка. Live журнал блогдордун аянтчасы, Foursquare, Twit'те микроблогдордун аянтчасы кызматтарын социалдык тармак деп эсептөөгө болбойт, анткени аларда мүмкүнчүлүктөр чектелүү. Социалдык тармактардын тарыхы 1995-жылдан тартып Classmates.com деп аталган америкалык порталдын жаралышы менен интернетте социалдык тармактар кеңири жайыла баштаган. Долбоор ийгиликтүү болуп, ушундан баштап буга окшогон ондогон кызматтардын үлгүсү пайда болду. Бирок социалдык тармактардын официалдуу түрдө өсүшү катары 2003-2004 жылдарды тагыраагы LinkedIn, MySpace жана Facebook тармактары чыккан жылдарды айта алабыз. Facebook дүйнөдөгү эң ири социалдык тармактардын бири. Кыргызча китептин бети деген маанини берет. Аталган тармак 2004-жылы 4 февралда Марк Цукерберг тарабынан ачылган. Ошол учурда Марк Гарвард университетинде окуучу. Алгач бул веб-сайт The Facebook деп аталып, Гарвард университетинин студенттери гана колдоно алышса, аз убакыт өтпөй катталуу Бостондун башка окуу жайларында да уланып, андан соң АКШнын бардык студенттерине тараган. 2005-жылы компания The деген белгини алып, Facebook.com деген аталышты калтырган. 2006-жылдан сентябрь айынан тарта 13 жаштан өйдө электрондук почтасы бар интернет колдонуучуларына бул тармак менен пайдаланууга мүмкүнчүлүк ачылган. Бүгүнкү күндө активдүү колдонуучулардын саны күнүнө 936 миллиондон ашса, айына 1,44 миллиардга жетет. Жарнама берүүчүлөрдүн саны 2 миллион. Күнүнө жиберилген каттардын эсеби 45 миллиард болсо, видео көргөндөрдүн саны 4 миллиард, бир күндөгү жакты лайк белгиси 7 миллиардтан ашуун жолу басылса, жарыяланган сүрөттөр 2 миллиардга жеткен. 2013-жылы сайттын кирешеси 2,804 миллиард долларды түзгөн. Анын 73% жарнамадан түшөт. Мына ушундай олчойгон кирешенин артынан Марк Цукерберг 23 жашында планетанын эң жаш миллиардери болгон. 2014-жылы Facebooktун колдонуучулардын саны 1 миллиард 200 миллион адамга жетсе, анын 170 миңден ашуун кыргызстандыктар, күн сайын 80 миңдей мекендештерибиз бул тармакка баш багышат. Instagram социалдык тармагы. Бул тармак мактанганды жакшы көргөндөр үчүн эң жакшы кызмат десек болчудай. Анткени колдонуучулар чөнтөк телефонуна же фотоаппараттын чыйк этмесинен калган сүрөттөрүн достору менен бөлүшүп, кандай ой-пикирлер жазыларын тешектиктеп отурушат. Статистикалык маалыматтарга караганда, бул тармактын колдонуучуларынын 68%-ын аял заты түзөт. Аталган тармакты америкалык Кевин Систром менен Майк Кригер түзүп чыгышкан. Колдонууга берилген күнү 2013-жылдын 6-октябры. Бул тармакты 2012-жылы 9-апрелде Facebook компаниясы 1 миллиард долларга сатып алган. Мындан улам аталган социалдык тармакка жүктөлгөн видео жана сүрөттөрдү Facebook, Twit'те өңдүү тармактардан көрүүгө болот. Бүгүнкү күндө Instagram дүйнөдөгү эң белгилүү веб-сайттардын катарын толуктады. Тактап айтканда, 41 дүйнөлүк сайттын ичинен 21-орунда турат. Байкоолор боюнча 2014-жылдын январь айында Instagramга 150 миллион адам катталган. 1 секунд ичинде сайттын колдонуучулары 8500 жакты белгисин басып, 1000ден ашуун сын пикирлерди калтырышат. ВКонтакте
Башкы пункту Санкт-Петербургда жайгашкан. Европадагы эң ири коомдук түйүн. Сайт көп тилдерде жеткиликтүү. Орус тилдүү колдонуучулар арасында өзгөчө популярдуу. ВКонтакте колдонуучуларга кат жөнөтүү, топ, ачык баракча түзүү, окуя, сүрөт, аудио, видео тек бөлүшүү жана браузердик оюндарды ойноо мүмкүндүгүн берет. 2006 10 октябрда ишке кирген ресурс адеп өзүнө, студенттерге жана Орусиянын жогорку окуу жайларындагы бүтүрүүчүлөрүнө арналган коомдук түйүн деп орун белгилеген. Кийинчерээк өзүн түйүндө байланышуунун заманбап, ылдам жана эстетикалуу жолу деп атаган. 2017 август айындагы маалыматка ылайык, орточо суткалык аудиториясы 80 миллиондон ашат, 410 миллиондон ашык колдонуучу катталган. Similarweb'тин 2017 август айындагы маалыматтарына ылайык, ВКонтакте популярдуулук боюнча дүйнөдө 5-орунда турат. Кеңселери Санкт-Петербургда жана Москвада жайгашкан. 2017 июнь айына чейин Киевде да болгон. 2017 февраль айында ВКонтактенин башкы аткаруучу директорлугуна Андрей Рогозов дайындалган. Дагы бир социалдык тармактардын түрү бул Одноклассники. Классташтарды, курсташтарды, мурдагы бүтүрүүчүлөрдү, ошондой эле туугандарды жана жакын адамдарды издөөгө жана алар менен маектешүүгө арналган көп тилдүү социалдык тармак. Долбоор 2006 4 мартта ишке киргизилген. Анын автору орус веб оңдоочу Альберт Попков. Twitter англисче сайроо дегенди түшүндүрөт. Интернеттеги социалдык тармак. Система бул SMS жана кыска сөздөрдү жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. 140 символго чейин веб интерфейс колдонот. SMS бул тез эки адам жана андан көп адамдар менен байланышуу. Башкача айтканда жана кызыктуулугу менен Twitterдеги маалымат коомчулугу үчүн ачык. Ал нерсе микроблог деп аталат. Бирок ал кызмат акысыз. SMS аркылуу кирсеңиз кызмат көп болушу мүмкүн. Ар бир жөнөтүлгөн SMS тарифиңизге жараша төлөнөт. Twitter системасынын ээси Twitter башкы офиси Сан-Франциско шаарында жайгашкан. Twitter LLC башка шаарларда дагы офистери бар, мисалы Сан-Антонио, Бостон. 2012 алардын саны 900 адамга көбөйгөн. Андан соң 2006 Джек Дорси жараткан Twitter дүйнө жүзүнө тааныла баштады. 2011 1 январда Twitterди колдонуучулар 200 миллионго жетти. Бир айда 100 миллион колдонуучу кирсе, анын ичинен 50 миллион күндө кирип турат. Twitter колдонуучулардын 55% мобилдик каражат менен киришет. Twitter.com сайтына айына 400 миллион колдонуучу кирип турат. 2010 Twitter компаниясынын кирешеси $45 миллион болгон. Онлайн жарнамалар үчүн 2011 Marketer компаниясы кирешени 3 эсе көбөйтөт. Анын саны $150 миллион болот. Баарлашуучу программалар. Программа ишке киргенде адам менен компьютердин ортосунда диалог режими, маалымат алмашуу жүрөт. Мисалы, компьютердик оюндарда адам менен машинанын ортосунда маселени чогуу чечүү үчүн баарлашуучу режимдери бар. Компьютердик оюндарда кийинки жүрүш тууралуу же оюндун жыйынтыгы тууралуу маалымат чыкканда, мындай программалар оюнчудан кайтарым байланышты же кийинки команданы күтөт. Демек, адамдан кийинки команданы алмайынча оюндун жүрүшү убактылуу токтойт. Колдонуучулар эреже катары программист болууга милдеттүү эмес, бирок программаны өздөштүргөн адистер болушу керек. Ушул учурда гана колдонуучунун программалык топтом менен натыйжалуу өз ара аракеттенишине ишенсек болот. Колдонуучу менен аткарылып жаткан программанын ортосундагы өз ара аракеттенүү уюштуруучу, колдонуучу жана компьютер интерфейси деп аталат. Программалык камсыздоо жагынан колдонуучу компьютер интерфейси эки компоненттен турат. Диалог процесс, башкача айтканда колдонуучу менен компьютердин ортосундагы эки тараптуу маалымат алмашуу. Дисплей, клавиатура, чычкан сыяктуу ар кандай физикалык түзмөктөр аркылуу колдонуучудан кабыл алуу жана ага маалымат берүүнү камсыз кылган киргизүү, чыгаруу процесси. Баскычтар көптөгөн программалардын диалогунда окей жана жокко чыгаруу баскычтары бар. Биринчисин чакылдатып, колдонуучу ушул учурда диалогту көрсөтө тургандыгына макул болуп, ошону менен жабылып, ага киргизилген өзгөртүүлөрдү жандандырса, экинчиси тиркемесиз терезени жабат.
Баарлашуучу программаларды түзүү үчүн адам менен компьютердин ортосунда ыңгайлуу маалымат алмашуу үчүн атайын программалоочу тилдер керек. Диалогдук режим эки тараптуу адам менен компьютердин ортосунда командалар, инструкциялар менен маалымат алмашуу менен маалыматты иштетүү жүрөт. Диалогдук режимдин активдүү жана пассивдүү режимдери бар. Активдүү диалог катышуучулардын ортосундагы тең укуктуулук менен колдонуучу жана программалык системанын өз ара байланышы. Пассивдүү диалог программалык системанын башкаруусундагы колдонуучу менен программалык системанын өз ара байланышы. Маалымат жүктөөчү программалар. Биз интернеттен, YouTube'дан көптөгөн маалыматтарды жүктөйбүз. uTorrent компьютер үчүн дүйнө жүзү боюнча медиа файлдарды көчүрүү үчүн эң популярдуу программа. Shared, Downloadmaster, Yandex, Dropbox, uPlay, FileZilla, BitTorrent, Free YouTube Download, uTorrent, SafeROM, MediaGet, Zona жана көптөгөн маалымат жүктөөчү программалар бар. Анда эмесе сабакты жыйынтыктайлы балдар. Сабакты жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго жооп берели. Браузер деген эмне? Веб-сайттарды көрүү үчүн программдык жабдуу. Башкача айтканда, браузер тармактан алынган веб-барактарды карап чыгуу жана иштетүү бир барактан экинчисине өтүү үчүн кызмат кылат. Социалдык тармак деген эмне? Бул социалдык карым-катнашты түзүүгө, чагылдырууга жана уюштурууга арналган платформа, онлайн кызмат же веб-баракча. Үчүнчү суроо. Facebook социалдык тармагын ким ачкан? Аталган тармак 2004-жылы 4-февралда Марк Цукерберг тарабынан ачылган. 4-сүрөө суроо. Instagram социалдык тармагын кимдер тарабынан ачылган? Аталган тармакты америкалык Кевин Систром менен Майк Кригер түзүп чыгышкан. 5-суроо. Одноклассник социалдык тармагы ким тарабынан ачылган? Долбоор 2006-жылы 4-мартта ишке киргизилген. Анын автору орус веб-оңдоочу Альберт Попков. Ал эми үйгө тапшырма балдар. Өз алдыңарча темага эссе жазгыла жана мугалим эжеңердин электрондук почтасына кетиргиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты саламатта тургула.